Assalamu alaikum. Бүгін сіздерге өте маанилүү болгон маалыматтар жеткирмекчимин. Көңүл буруп угуп, ишенип аткарыңыздар. Ден соолугуңуз бекем болуусу үчүн, ишке болгон жөндөмүңүз ашуусу үчүн, жакындарыңызга дайым камкордук кыла алуу үчүн, дайыма серик жашоо үчүн туура дем алып, дем чыгаруу керек. Буга анча маани бере бербегенимизден улам көпчүлүгүбүз көп ооруйбуз жана алсыз адамдардын катарына толуктап калабыз. Эгерде туура дем алып, дем чыгаруу үйрөнүп алсак, өзүбүзгө көп жакшылык кыла болобуз. Андыктан сиздерге бул аракеттин 1-2 туура аргасын айтып берем. Албетте, аларды аткарыңыз жана жакшы адат кылып алыңыз. Өзүңүзгө пайдасы тийсе, жакындарыңызга дагы сунуштаңыз, ээренбеңиз. Дем алуунун 2 түрү көкүрөк жана курсак менен дем алуу түрү бар. Ар кандай шарттарга байланыштуу көкүрөк менен дем алууну адат кылып алганыбыздан улам алсызбыз. Сизге курсак менен дем алууну өздөштүрүп алууну сунуштайм. Эгерде өзүңүздүн көкүрөк менен же курсак менен дем алып жатканыңызды билбей турсаңыз, терең дем алып жатканда эки желкеңиз көтөрүлүп же ордунда эле турганына көңүл буруңуз. Көтөрүлсө сиз көкүрөк менен дем алып жатасыз, көтөрүлбөй турган болсо, демек сиз курсак менен дем алып жатасыз. Курсак менен дем албай калганыңызды билсеңиз, күн сайын бир жолу болсо да кеминде 5 мүнөт курсагыңызды түрдө дем алганына аракет кылып туруңуз. Натыйжа туруктуулуктан келип чыгаарын унутпаңыз. Туура дем алуудан сырткары дагы саламатчылыгыңызды жакшылоочу дем алуунун кошумча түрлөрүн колдонуп көрүшүңүз керек. Алардын ар бири сизге бирдей пайдалуу. Аларга мурун менен гана дем алуу, мурундун бир гана тешиги менен дем алуу, убакытка карап дем алуу кирет. Алар тууралуу айтуудан мурда дем алуунун мааниси тууралуу эки ооз айтып кетсем. Дем алганыбызда денебиздин ар бир клеткасы кычкылтек менен азыктанат жана көмүр кычкыл газын бөлүп чыгарат. Бул үйдөн таштандыларды күн сайын сүрүп чыгарууга окшоп кетет. Андан сырткары дем алуу биздин психикалык абалыбызды көзөмөлдөйт жана денебизди энергия менен да камсыздап турат. Мурунубуздун ичинде аба менен кошо келе жаткан зыяндуу нерселерди, микробторду, чаңдарды, улуу заттарды кармап калчу клеткалар бар. Кодум бул баягы жүргөмүштүн торуна окшоп кетет. Алар сыртка чыгарып жиберүү үчүн мурунду тез чайкап туруу керек, тазалап туруу керек мурунду. Кечке эмес, күн сайын бир аз убакыттан, мисалы 5 мүнөт же 10 мүнөттөн мурундун бир гана тешиги менен дем алып, дем чыгарасыз. Мурундун бир тешигине пахта салып коесуз дагы, бир тешигинен дем аласыз. Мунун пайдасы мээнин сол жарым шарын иштетет жана ал аркылуу жашыруу мүмкүнчүлүктөрүңүз дагы ачыла баштайт. Кан басыңыз нормага келет, жүрөгүңүздүн ритми туураланат, стресстен жана депрессиядан кутуласыз. Ар кандай сезгенүүлөр жоюлат, бронхиалдык астма оорусунан дагы кутулуп калышыңыз мүмкүн. Андан сырткары күн сайын 3-4 мүнөт болсо дагы саатка карап 4 секунд дем алып, 16 секунд демди ичиңизге сактап, 8 секунд демди чыгарасыз. Бул аракет сиздин денеңиздеги уулуу болгон нерселерди чыгарып жиберет. Азырча айткым келгендер ушулар гана. Жакшылап түшүнө алыш үчүн дагы бир жолу же 2 жолу угуп коюшуңузду сунуштайм жана аткарасыз. Булардын бардыгы сиздер тастыкталган маалыматтар